Баткендин борборунан 200 чакырым алыста турган Кулунду айыл аймагында Максат Жүкер-2 ири ирригациялык долбоору ишке ашырылганы турат. Даярдыктар менен президент Сооронбай Жээнбеков жеринен кабар алды. Негизи Максат Жүкер-2 долбоорунун башталышы 2007-жылдарга барып такалат. Сооронбай Жээнбеков министр кезинде аталган чөлкөмдү кыдырып, ирригация маселесин чечүү зарылдыгына бул багытта ирригациялык программа иштеп чыгууга күбө болгон. 10 жылдан кийин тагыраагы 2017-жылы мамлекеттик программанын алкагында курууга сунушталган суу чарба объекттеринин тизмесине кирген. Ошондогу аракеттер ишке ашырылып жатканын айткан президент республиканын аймагында жүзөгө ашырылып жаткан бир катар долбоорлордун ичинен Максат Жүкер-2 долбоору президенттин жеке көзөмөлүндө болорун белгиледи. Айтымында долбоордун жеке эле Кулунду айыл өкмөтүнүн жашоочуларына гана эмес, мамлекет үчүн да мааниси чоң. Бияка келип, муну көрүп, арка менен жанагы айыл бар. Нарза коргондо. Биз жөө жүргөнбүз. Жөө көрүп кеткенбиз ошондо. Ошол эсимен кетпейт, айтып атам. Аналар сол турган көргөм да. Аналар сол турган ошол жерде. Ушудан бери эсимде да ошол. Дыйкандын эмгеги текке кеткен. Көрүп, ошондо жүрөгүм орду эле. Ушуну жасайбыз деп. Жүрөмө болгондо келдим. Келип баштайын үлгүбөй калдык. Анардайым айтып аттым. Токумбек Дашаналиевичке, Жумагуловичке, мына арканы баштагыла. Каналды баштагыла. Арка маска суу чыгышта мына Кудайым насип кылып, Кудайым буйруп, күздө быйыл башташат. Баштап мамлекет бюджеттен башка чет мамлекеттик биздин донорлордон колдошудан баштап муну Кудай кааласа бүтүрөбүз. Бул бизге аябай керек. Бир эле эмес, бул жалпы мамлекетке керек, элибизге керек. Үчүн дегенде эл бар жерде чегара сакталат, эл жок жерде чегара кармап калыш кыйын болот. Бул суу чыкса, Кудай кааласа элибизге өчүп барат, жаштарыбыз барат ал жерге. Жумуш орун болот. Ошол жерге отурукташып калат, бала жерге отурукташып, чегара маселеси да чечилип калат. Бүгүн мына канча чоң каражат бөлүп биздин Жүкер-2 каналды баштап атканыңыз үчүн биз элдин атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Долбоордун ишке ашышы менен коңшу мамлекет менен болгон чегара бекемделет. 700 үй бүлөгө жеке турак жай курууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. 1800 гектарга жакын жаңы жер өздөштүрүлөт, кен байлыктарды өздөштүрүүгө шарттар жаралат. Бул долбоордун жалпы наркы 1 миллиард 800 миллиондой каражаты республикалык бюджеттен бөлүнөт. 200 миллиондой Дүйнөлүк банктын каржылоосунда. Ошондой эле максат массивини өздөштүрө турган араб координационный группалары ошо 850-900 миллиондой ошо араб координационный группаларга сунушталат. Долбоор быйылкы жылдын 2-жарым жылдыгында баштайбыз. 2024-жылы толук эксплуатацияга берилет. Ал арада Баткен шаары, Дара, Карабак айыл аймактарынын кан тамыры болгон Эр-4 каналында оңдоо иши кызуу жүрүүдө. 3 жыл мурун башталган курулушка жергиликтүү 100 жумушу кабыл алынган. Долбоордун учурда 55% бүткөрүлдү. Мунун курулушун тездетүү каралууда. Реконструкциялоо аракеттери менен мамлекет башчы жеринде кабар алды. Расширение биринчи вариантында Баткен облусунда айыл чарба багытында 72 000 гектардай жер аянты бар. Дыйкан багбандар ондой ири сугат каналдарынан суу пайдаланат. 1970-жылдары курулган Эр-4 каналы толугу менен реконструкцияланууда. Жалпы узуну 12 чакырым каналга кошумча 4 чакырым уланууда. Баштан аяк жаңылануунун натыйжасында каналдагы суунун сыйымдуулугу 2 эсеге чейин көтөрүлөт. Ошондой эле 1,5 миң гектар жаңыдан жердин өздөштүрүлүүсү күтүлүүдө. Мамлекет башчы ошондой эле Исфана-Кайрагач автожолунун курулушунан кабар алды. Аталган жолдун узуну 36 чакырымды түзөт. Жергиликтүү тургундар менен болгон баарлашууда мамлекет башчысы өлкөнүн транспорт коридорун реконструкциялоо бардык облустарда улантыларын. Бул иштер аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү болуп саналарын дагы бир ирет баса белгиледи. Жээнбеков ошондой эле согуш ардагеринен кабар алды. Лейлик районунун 98 жаштагы тургуну Кошон Байматов 1942-жылы өз ыктыяры менен фронтко кеткен. Көптөгөн согуш операцияларына катышкан. Президент биз ата-бабаларыбыздын эрдигин жана каармандардын эмгегин арбак эстеп жүрүүгө милдеттүүбүз жана бардык курман болгондордун, анын ичинен 130 миңден ашуун кыргызстандыктардын элесине таазим этебиз деди. Ата келдим, куттап кетейин деп сизди. Алкатта балам. Ушул. Мени да кут келген үчүн рахмат алам. Рахмат. Сизге рахмат. Кудайым болдуңузга согуштан келип, үйдө уруп, балдарды күтүп, неберелери, чеберлерди астында отурганыңыз бул абдан чоң бак таалай.
Кудайым Алла сизге, Кудайым да денсаулык берсин, өмүр берсин. Мамлекет башчысы Исфана шаарындагы Исхак Разаковдун мемориалдык үй музейине да барды. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөөдө жана социалдык өнүгүүдө Разаковдун өзгөчө ордун белгиледи. Быйыл анын 110 жылдыгынын алкагында иш-чаралар мамлекеттик деңгээлде өткөрүлө турганын белгиледи. Президент Баткен облусуна жасаган 2 күндүк иш сапарынын алкагында Баткен шаарын таза суу жана канализация системасын жакшыртуу долбоорунун биринчи траншынын ишмердүүлүгүн көрүп, Чет булак аймагындагы индустриалдык соода логистикалык борбордо ишке ашырылуучу долбоорлор менен да таанышты. Ошондой эле Баткен аймактык ветеринардык лабораториясынын жаңы имараты андагы шарттарынан кабар алды. Өзгөр кандайсыңар? 40 жыл мурда салынган Сыдык Айтматов атындагы орто мектебине барган президент билим берүү мекемесинин учурдагы абалын көрүп чыгып, тийиштүү жардамдар берилерин айтты. 2019 жылдын 1 октябрынан, мисалы мен өзүм деле айтсам, мурда 14 миң алсам, азыркы учурда 20 миң айлык алам. Андан тышкары мынау эмгек акынын электрондук бухгалтерия болгондугуна өткөндүгүбүз дагы ошол ачык айкындуулуктун эң белгиси. Санариптештирүү жылына карата биздин мектеп электрондук күндөлүктө өтүүдөбүз. Мугалимдердин баардыгы ноутбукта, компьютерде иштөө жөндөмдүүлүккө ээ болуп, ошондой сертификаттарга ээ болуп иштеп жатабыз. Мектептин атын республикага таанытып келе жаткан волейболчу кыздар менен эстеликке сүрөткө түштү. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Улан Сатиев, Нуркызы Абдрахманова, Ала Тоо 24, Баткен облусу.